Бүгін Супер ТВ каналынан көрсөтүлүп жаткан сүйүү жөнүндө мыкты тартылган фантастикалык драма Токкеби сериалында башкы ролдо ойногон назик, жөнөкөй жана тырышчаак мүнөзү менен көптөгөн көрөрмандарынын жүрөгүнөн орун алган актриса Айым тууралуу кеп кылабыз. Ким Го Ын, түштүк кореялык актриса. Тасмадагы ысымы Чжи Ын Так. Акылдуу, менеткеч жана токтоо окуучу кыздын ролун жаратат. Кичинесинен жетим калып, Ынтакты жакшы көрбөгөн эжеси жана анын тарбиясы жок балдары менен чогуу турат. Бул кыздын башкаларга билинбеген өзгөчөлүгү бар. Ал ажал периси жана арбактарды көрө алат. Ал эми Токкеби менен кереметтүү сүйүүсү кандай башталат? Аны биздин каналдан көрө аласыздар. Ким Го Ын 1991 жылы түштүк Кореянын Сеул шаарында туулган. 10 жылдан ашуун Кытайдын борбору Пекинде жашап келген айым Кытай тилинде эркин сүйлөй алат. Кичинесинен Кытай режиссеру Чен Кайгенин «Бирге» деген фильмин көп кайталап көрүп режиссер болууну каалайт. Кореяга келгенден кийин Кайвон искусство мектебине тапшырып, окуусун борбордогу Корей улуттук искусство университетинен уланткан. Бара-бара актрисалык кесипке дагы кызыгып, кино тартуу процессине аралаша баштайт. Ошентип, Ким Го Ындын карьерасы 2012 жылы Корей коомчулугунда катуу талкууга алынган Муза фильми менен башталган. Кинодо жазуучу ашык болуп калган 17 жаштагы жөнөкөй, сезимтал окуучу кыздын ролун жараткан. Ошол эле жылы Музадагы оюну үчүн Кореяда өткөрүлгөн ар кандай кинофестивалдарында жаңы мыкты актриса жана жылдын мыкты актрисасы намы менен 12 сыйлыкты жеңип алат. Андан соң окуусун бүтүрүү үчүн 2 жыл тынууга алган. 2014 жылы Monster, 2015 жылы Кытай кварталы фильмдерине тартылган. Ал эми 2016 жылы Капкандагы Быштак деген биринчи телесериалына сунуш алат. Жылдызы жанган Ким ошол эле жылы популярдуу фантастикалык драма Токкебиде баш каарманды ойноп, атактуулугун арттырган. Акыркы тартылган телесериалы Падыша Төлүктүү монарх. Бул драмада дүйнөгө белгилүү атактуу актер Ли Мин Хо менен башкы ролду ойноп, көрөрмандарын көбөйткөн. Баса, Ким Го Ын Кореяда актриса катары эле эмес, филантроп катары дагы таанымал. Айтсак, COVID-19 пандемиясы учурунда түштүк Кореядагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө 40 000 беткап жеткирүү үчүн 100 миллион вон, же болжол менен $82,640 бөлгөнүн Корея маалымат булактары жазып чыккан. Сиздер Супер ТВ телеканалында жүрүп жаткан Токкеби сериалынын баш каарманы Чжи Ын Так же актриса Ким Го Ын тууралуу маалымат алдыңыздар. Кийинки берүүбүздө аталган тасмадагы дагы бир баш каарман Кон Ю тууралуу айтып беребиз. Кайрадан көрүшкөнчө.